Сооротуучу Кудай. 28 март. Кудайды мактоо эч качан өтө көп болуп кетпейт. Жазууда айтылгандай, Кудай өз элинин даңктоолорунун арасында жашайт. Кудайдын сулуулугун жаратылыш аркылуу көргөндө, асмандан келген баталарын көргөндө, кубаныч өзүнөн өзү төгүлүп, ага чын жүрөктөн таасим кылабыз, мактайбыз, даңктайбыз. Мындан тышкары дагы ыраазычылык билдирүү бар. Күнүмдүк наныбыз үчүн, алган бир нерсе үчүн рахмат айтабыз. Экөө тең керек. Даңктоо да, рахмат айтуу да. Ыраазычылык да Кудайга жакындоонун эң сонун жолу. Ыраазы болгон жүрөктө Кудайга көп орун бар. Рахмат айтуубуз аркылуу биз баардыгын Кудайдан алып жатканыбызды ырастайбыз. Башыбызга кыйынчылык келип турганда, кыйналып турганда да Кудайга рахмат айта алсак, анын өкүмдар экенин моюндайбыз жана руханий дүйнөдө анын атын көкөлөтөбүз. Жашооңуздун бош көз ирмемдерин мактоо жана ыраазычылык менен толтуруңуз. Бул жакшы адат Кудайдын жакындыгын сезгенге жардам берет.